соцконтракттын эмеси келишими боюнча 100.000 берген бизге. Аябай эле жакшы караш керек экен, кыйын эле экен киришти эле. Мен үйүмдө автоматым жок болчу. Аристонун алды. Жайдан күзгө чейин жакшы берет. 20.000ге чейин, 15ден 20га чейин берет. Жумуртканын киресеси менен мен салонго акча төлөп окуп атам. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурайга Назира Батырбековна. Соцконтракттын эмеси келишими боюнча 100.000 берген бизге. 2024-жылы август айында алганбыз. Анан 100.000ге машина ала албайм. Башка техникага деле эмем жок. Анан ошон үчүн мен тоокторду тандадым. Үйдө болгонго кирип чыгып балдар менен иштегенибизге, балдарга да жумуш болсун деп мен ушул тоокторду. Мен соцконтрактты соцпедагогтордон уктум. Бизде жүрүп атат, аласыздарбы, кандай карайсыз, ошого эмеңиз барбы деп. Ошол боюнча биз соцпедагогтордун эмеси боюнча биз 3 ай окудук. 3 ай окуп ошол жактан сертификат. Анан ошол тоок пародасын биздин чарбабызга, огородубузга ылайыктуу ошо тоокторду тандадым да. Тоок багайын деп. Биз 100.000 сом менен жеткизгенге аракет кылдым. Эң биринчи башында Легорун породасын тандаганбыз. Анын бир эле уштугу 1,5 сомдон 1,8ге чейин болчу. Бишкектен заказ берип алдырдым. 35 тоок алдырсам. Анан жемдери бар экен, алардын да түрлүү витаминдери, жемдери, уколдору, ар бир эмеде вакциналары бар. Ошолорду колдонуш керек болчу экен. Ошолордун баарын колдондук. Легорунду 1 жыл 3 ай бактым. 1 жыл 3 ай баккандан кийин кышта көтөрө алган жок. Алар аябай назик болот экен. Тоок багыш аябай эле оор экен. Анан кайра ушул соцконтракттын элеси боюнча 1 жыл ичинде жакшы эле кирешеге кирдик. Анан ошон үчүн кайра дагы Аделерский тоокторду бакканга ошо элдерден угуп, эт багытында, жумуртка багытында деп ошо кайра Аделерский тоокторду алдым. Арасында кыргыз тоокторум да бар. Алар да өскө жакшы экен. Өз жегенге, сатканга, басканына ошон үчүн ошолорду тандадым. 3 тооктун айырмачылыгы Легорун аябай назик болот. Суукка туруштук көп берет. Аябай жылуу болуш керек экен. Аделер болсо эт багытында, жумуртка багытында болот экен. Легорун болсо жумуртка эле багытында болот экен. Аябай аракет кылып көрдүм, семирген жок. Назик болгондугунан 22 тоогумду өлтүрүп алдым. Анан кайра ошо Аделер тоогун алдык. Кыргыз тооктор болсо, биз бала кезден багып жүргөн кыргыз тооктор, жумурткалары да аябай жакшы. Тооктун аябай эле жакшы караш керек экен, кыйын эле экен киришти эле. Анткени аз тооктор көп. Жумурткалар арзан, жем кымбат. Ошол жактарын да жакшылап өздөштүрүш керек экен да. Жакшы жайдан күзгө чейин жакшы берет. 20.000ге чейин, 15ден 20га чейин берет. Айына. Анан анын ичинен жемди чыгарасың, кирип чыккан расходтун алып келген такси дегендей. Кышында болсо булар туубай калат экен. Аябай жылуу болуп, свет жагабыз, ошо светтен да тууп жүрдү, Кудайга шүгүр. Жок дегенде балдарыбыз жегенге, кушналарыбыз ошол магазин чаканышага өткөзгөнгө жарап турду. Аделер менен бул жерде кыргыз тоогуман бир 5-6 бар. Калган бар Аделерскийлер. Аделердики айтып атпаймынбы, жумурткасы аябай даамдуу да болот экен, өзүнүн шорпосу да аябай жакшы болот экен да, эт багытында аябай пайдалуу. Ошо 100.000 ичинен ушул тоокананы дагы чоңойтуп салдым. Тоокана кичинекей болчу, анткени 35 тоок батпайт болчу. Башында өзүм 6-7 эле тоок бакчы кыргыз тоогум. Анан жолдошумдун эмеси менен ушул нерсеге жеттик да. Анткени ал ушул тоок багытына аябай кызыкчу да. Ошого биз Легорунду тандаганбыз. Пособие ай сайын 2300ден 63 балама. Ал бизге баары аз. Чындап келгенде азыр балдардын ичип жегени, продуктлар кымбат дегенде. Тооктук болсо, Кудайга шүгүр, болот экен, алыш керек экен, алып жасаса болот, кылган киши да. Анткени ушул нерсе менен ийгиликтерин кичине болуп атат. Майда чүйдө тияк бияка барганыбыз, балдарыбыздын окуусуна кенен эле жетип атат.
Бирде частный комоктор бар, магазиндер ошолорго анан көбүнчөсү эле тааныш билиш кошуналарым реклама боюнча эле WhatsApp'тан жөнөтүп эле ошол аркылуу сатам. Анан онда ИП ачып, эме ачып чоң магазиндерге өткүзө элекмин. Пайгамбарыбыз айткандай, короз ак, тооктор ак болсо периштелер көп келет дегендей. Мен ошонусуна кызыгып, ушу боюнча ак тоокторду жакшы баалайм да. Азыр бир эле тоокто карабайм, чоң балам 8 класс. Анан чоң апабыз бар үйдө, атабыз ушу кирди чыкты жерлерин берип турушат. Карайбыз баарыбыз. Мен өзүм ушу кээде жумуштар болуп калат, мен деле чыгып иштеп калам. Тооктун кирешеси менен үйгө керектүү буюмдардын баарын алдым, суу киргиздим. Андан тышкары ушунун кирешесин, жумуртканын кирешеси менен мен салонго акча төлөп окуп атам азыркы тапта. Элдерге соцконтракт эгерде бар жогу планы бар, өзүнө ишенген адам болсо алса болот, коркпосун дейм. Бир эле пособие 2300 деп карап өтүп берген болбойт. Балдары көп болгондор болсо, эгерде акчасына кызыгып, ошол жагынан эле жардамын же акчасын ай сайын алып турам, ошол деле жетет десе, анда элдер өзүнүн шартына карайт да. Бирок көп эле жакшы кеңешим жакшы бизнес кыл. Кылса болот. Президентибизге рахмат, бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергенине. Талаш шаарында соцпедагогтун баарына рахмат айтам. Ошолордун кеңеши менен ушул эрежеге жетти. Бул жерде спецкорму ошо витамини, кадимкиден будай, ошонун немеси менен кошуп беребиз. Анан бул жакка көбүнчө будайларды алып коем, ушинтип будайларды салып будай беребиз. Ошо биягы коюп баштадым. Анан жүгөрү беребиз. Анан ошо жана корм менен эмени аралашып ошо ушакка беребиз да. Үйдөн бышкан ошо арчылган картошкаларды эмелердин баарын ушуга кошуп туруп, ушулар менен эле дайындап, ушулар менен беребиз. Ачуу болгондо булардын иммунитети көтөрүлөт экен да. Аны дагы ошо бир айда 2 жолу бериш керек. Андан көп берсең дагы болбойт. Аларга деле зыян. Тоокторубуз эч ооруган жок, Кудайга шүгүр, ошо жашылча жемиштерин жеп, ушул корумуз, эмибизден эле багып келатабыз. Бир да жолу вакцина салган жокмун. Болгону суусуна эле витаминдүү эмелер.